Бирок пролив рейка өтүшү уже өзүнчө эле бир эрдик деп эсептелет негизи. Анткени пролив рейкада Тихий океан менен Атлантика океанынын эки жактын течениялары менен шамалдар бири-бирине кагышкан жер болуп эсептелет. 10-11 метрлик толкун деп эсептелет. Ошол жерден уже ледоколдун ичинде уже бүт нерселер учкан. Биз деле турупту на местабызда учуп токтогондо мен түшкөн деле моменттер болот. Жана пингвиндердин баарын көргөндөн кийин миллиондогон пингвиндерди көргөм. Ошо бир жолу бизге аю нападение кылып, анан биз экспедиционщик аюга аткан. Аю келе атканда биз барыбыз качып кеткенбиз, анан жакындап ушуну атканбыз да. Ал на грани жизни эмес да мындай. 66 өлкөнү каттадым. Бирок бул менен токтоп калбай элем. Азыркы менин ближайший целим ошо 100 өлкөдөн ашайын деп отурам. You're great. Can you turn up? Yes. Just a little.